Assalamu alaikum, hurmattуу Россия жергесинде эмгектенип иштеп жүргөн, жашап жүргөн мекендештерим, кыргызстандыктар. Ушул видеомду мен атайын сиздер үчүн чыгарып жатамын. Сиздерге атайын бир кайрылуу жасап коеюн дедим. Албетте бир 5 адам көрөбү, 10 адам көрөбү, кандайдыр бир туура жыйынтык чыгарса экен дегендей ой менен ушул видеомду жасап жатам, достор. Мына ахвалды көрүп турасыңар. Кече да биздин Кыргызстанда абдан көп адамдар катталды. 10-12 адамдан сразу 42 адамга жетип, 14 адамдан 2 эсе көп болду. Бүгүнкү күндү дагы Кудайым сактасын. Ар бир күн бизге кандай нерсе тартуулайт экен деп ушинтип ойлонуп, когалаң кандайдыр бир апат жашоодо жашап жатабыз, достор. Туура кабыл алыңыздар. Ахвал чынын айтканда өтө оор, ары бери серектеп, жеңил ойлонуп, бул нерсе бизге тиешеси жок дегендей бир эме менен кылбагыла. Дүйнөдө абдан чынында жаман болуп жатат. Италияны көрүп атасыңар, азыр телевизордон башкадан көрсөтүп жатат. Бизден канчалык медицинасы күчтүү болгон Италияда ошондой болуп жатат, достор. Европадагы алдыңкы өлкөлөрдүн бири. Бул нерсе баягы адамдар ар ким өзүн өзү сакташ керек экен, өзүн өзү коргош керек экен. Ушундай бир жоопкерчилик менен карашыбыз керек экен да. Ал эми биздин Россиядагы мекендештерге айтып кете турган нерсе, чынын айтканда биз бул жакта иштеп жүрөбүз. Баягы орто жашаган орустардай жашаган кыргыздар бул жерде аз эле, мындай өз жеке үйүндө, өз шарты менен. Көбүнчө эле биз бардыгыбыз чогуу талпа менен дегендей, айрыкча Москва жергесинде, Санкт-Петербургда бир квартирада көптөгөн адамдар жашайбыз. Күндө жумушка барып келүүгө туура келет. Ооруп калсаң дагы ооруңду жашырып, ушул мен ишке чыкпай койсом ишимен айрылам, мен барбай койсом мындай деп ооруп турганыңа, температураңдын жогору болуп турганына карабай, менин мекендештерим иштерге барып келесиздер. Мен аны өз жон терим менен сезип, өз турмушум менен билип, өз жашоом менен жакшы билип турам, достор. Ошондуктан кайдыгер карабай, мына кече интернеттерден көрүнүп жатат, Москвада Кызыл Аянттын чекесинде же башка бир площадьта иши кылып чүкөсүн ойногон кыргыздар. Ушундай бир кайдыгер мамиле болуп жатат да. Достор, чынын айтканда Россиянын албетте медицинасы күчтүү, кандайдыр бир деңгээлде бир адамдарды сактап калат дегендей үмүттөр дагы бар. А бирок чынын айтканда бул жерде адамдардын өзүнүн аң сезимдүүлүгүнө жараша саясат болуп жатат. Ошол аң сезимдүүлүгүнө жараша түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Өзүңөрдү сактагыла, өзүңөрдү эме кылгыла деп. Бирок бул Россияда чынын айтканда бизден Кыргызстандан деле өткөн жоопкерсиздик менен мамиле болуп жатат. Мисалы үчүн Ставрополь крайынын башкы главный врачы, инфекционисти, ошол инфекция боюнча чоң врачы чет өлкөгө барып келип, ошону жашырып, студенттерге чыгып, башка кылып, көптөгөн адамдарга зыянын тийгизип, оорусун жуктуруп, азыр анын артынан көптөгөн адамдар жатышат. 5 жылга чейин деп статьясы бар экен буларда, эгер ооруну жашырып, бирөөлөргө жуктуруп, бир ушундай кыла турган болсоң. Буларда бизде умрадан 300-400 адам келе турган болсо, буларда 30 000, 20 000, 30 000 адамы Италия жана башка ошондой кооптуу жайлардан келип, үйлөрүнө таратылып, үйүңөрдө отургула десе, эми ким билет анын канчасы үйүндө отурат, канчасы үйүндө отурбайт. Аларды полициялар менен издеп жүрүшөт, үйүндө отурбайт экен, мындай болуп атат деп жоопкерсиздик. Буларда физически деле возможность жок, ошончо 20-30 000 адамды бир күндө тыгып иргенге. Чынын айтканда, достор, абдан ахвал оор жана белгисиз болуп турат бул Россияда кандай болуп, эме болуп кете тургандыгы. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, бир аптекада бир маска жок. Сатып алайын десең, 40 сом, 50 сом болсо дагы сатып алайын десең, бир масканын өзү жок, достор. Мына мен канча күндөн бери канча аптекаларды карадым, маска жок да. Чынын айтканда, аны тигүүгө биздин өзүбүздө деле, мен мисалы үчүн жумушта жүрөм, башка жакта шарт жок. Жумушта мен азыр жумушта отурам. Келип күндө эртең менен бизди формальный бир кагаздарга толтуруп, менин ахвалым мындай, жакшы, температура жок деп кол койдуруп атат. Мен маска бере аласыңарбы, перчатки же бере аласыңар ушул жумуш ордунда десем, андай нерсенин өзү жок. Чын айтканда буларда деле
çoğun formalizm bolup жатат da. Биздин көп жигиттерибиz таксовать этишет. Москва, Санкт-Петербург жана башка чоң шаарларда. Албетте таксовать эткен жумуш бул адамдар менен иштешүү. Булар абдан этият болуш керек. Күндө дезинфекциялап, башка нерселерди кылып. Чынын айтканда достор, бул нерсе мага тиешеси жок. Бул нерсе мага тийбейт, мындай кетет дегендей эле бир мамиле болуп жатат. Андай эмес экен достор. Бул нерсе ар бирибизге жеке жашообузга биз аркылуу башка адамзатка тиешелүү нерселер болуп жатат да. Дагы айта кетчү нерсе, мындай жашырактар бул орунду жакшы эме кылат. Жашырактар ооруканага жатпай деле мындай деле бир өз-өзүнчө өтүп кетиши деле мүмкүн деп. Ооба, ошондой фактылар бар экен. Бирок чынын айтканда мына мен кече Италиядагы бир эменин жатканын көрсөттү. Спортсмен жигит экен. Акыбалы оор, сактангыла деп ыйлабыргидей болуп, ошол өпкөсүнүн эки жагына шамалдап, ушундай болуп жаткан адамдарды көрсөтүп жатат достор. Чынын айтканда жашың болобу, карың болобу, башкаң болобу, ага карабай жанагындай биздин кээ бир кыршасы кеткен эмелер бар. Мындай болбойт экен, анан кыргыздар оорубайт экен деген бир каяктагы бир болбогон сөздөрдү жүргүзүшүп, болбогон бир эмелерди эме кылып, аларды дагы телевидениядан аяк бияктан чыгарып, ызылдатып, компетенциясы бар адам, жок адамдын баардыгы ардекени сүйлөп, коркутуп, ушундай нерселер болуп жатат. Бирок чынын айтканда өтө абал курч достор. Россияда курч, Кыргызстанда кандай курч болсо, Россияда андан 10 эсе курч. Потому что мен айтып жатам достор, ошол келген адамдардын баардыгын эле үйүңөргө барып, карантин кылгыла деп кое берип жатат. Алар үйүндө bir 30%, 20% адамдар үйүндө отурбай эле ошол көчөлөрдө жүрүшөт экен чынын айтканда. Ал эмне болуп жатат, эмне болуп атат? Мунун баардыгы чынын айтканда бизге белгисиз достор. Кудайга шүгүр, Россияда продукт жагынан, башка жагынан кемчилик жок. Мына мен кече эле Лента магазинине барып көрдүм. Мен баягы кыйын арзан нерселер жок. Мисалы үчүн мен ушул жумуш ордунда отурганда бир 13 сомдук бир пачкасы 13 сомдон макарондор бар эле, ошону алып келип кайнатып, анан үстүнө бирдеке коюп, ошондой арзан макарондор жок, эми кымбатырактары бар экен. Картошка 16 сом экен, пияз 21, сабиз 21, баягындай эле өтө жылышып кеткен нерсе жок. Жөн гана ушул адамдардын ичинде кандай эмне болуп жатат, бул апаат адамдарга канчалык даражада тарап жатат, эми көзгө көрүнбөйт экен. Ушул жагынан гана кооптуу болуп турат достор. Мына Россия, Санкт-Петербургда, Москвада, Санкт-Петербург жана башка шаарларды мен билбейм, ушул эки жакты аябай мониторинг кылып карап турам. Москвада абдан көп болуп жатат. Метролор болсо, метролордо колдон келсе, мындай эми биз баарыбыз метро менен барып келет экенбиз жумушка. Мен да метро менен барып келем. Адамдардын эң көп чогулган жери метро. Колдон келсе ошол жерде шарт менен болсо дагы оозуңарды ороп дегендей. Себеби мен көрүп жатам, метродо жумуштан баратканда адамдар көбүрөөк болот. Бир вагондун ичинде көп болсо 2 же 3 адамда гана маска бар да. Калган эч кимсинде маска жок, кадимкидей жүрүшөт. Бир метродо эртең менен келатканда болсо, мен өткөндө келатканда бир дагы тагынган адамды көргөн жокмун. Себеби чын айтканда достор, булар өздөрү канчалык сайраган менен дагы бир жолу айта кетейин, эч жерде жок. Ошол масканын өзү жок. Коррупция деген буларда дагы абдан күчтүү экен. Заводдордон канчалык печатталып чыкпаган сайын интернет аркылуу интернет магазиндерине кетип бир маска 200-500 сом болуп, бир ушундай чын айтканда масканы табыштын өзү кыйын болуп жатат да. Ошондуктан достор, ушул гигиенаны сактап, колду келер менен жууп, кол жөнүндө айта берип чарчадык. Бетке колду алып барбаш керек экен, этият болушубуз керек экен. Пасуда ушул көпчүлүк болуп жашаган үй бүлөлөрдө, мисалы үчүн жанагындай бир талпа квартираларда жашагандарда ар кимиңер өзүңөрдүн посудаңарды өзүңөр эме кылып, сразу жууп, этият болуп, эми бул кандай болгон учурда дагы воздушно капельный эмеден көрө ушундай контакт аркылуу көбүрөөк жугат экен. Эми воздушный капельныйден мисалы үчүн бир оорулуу адам, оорулуу эмес адам экөө тең маска тагынса, эки маскадан кандайдыр бир деңгээлде бир защита болот да достор. Эгерде баардыгыбыз биз маска тага турган болсок, чоң эле бир коопсуздук жакшы нерсе жаралмакта. Тилекке каршы Россияда ошондой нерсе болбой жатат. Иши кылып баягы Кудайым биздин баарыбызды сактасын, алыс жерде жүрөбүз.
ар кандай нерселер болуп кетиши мүмкүн. Жолго чыгууга аракеттенбегиле, мына самолеттордун рейстери алмашылып, канча деген боордошторубуз ошол аэропорттордо жатышат, кете албай, кайдыгер болбой иш кылып, баягы бардык нерсени пландап, ошого жараша иш кылалы достор. Жоопкерчиликтүү бололу. Абдан кооптуу, апаат бир мезгилде турабыз. Эмне болуп кете тургандыгы белгисиз болуп турат. Мына кече Путин ошол главный инфекционист, Москвадагы главный инфекционист врач менен жолугуп сүйлөштү. Кандай сценарий болушу мүмкүн деп сураганда ал айтты, биз эки сценарий менен кетишибиз мүмкүн. Биринчи сценарий Кытай жактагыдай дисциплина менен бир 2 айдын ичинде жеңип кетүү. Экинчи сценарий болсо Италиядагыдай. Биз көбүнчө ошол экинчи сценарийге даяр турушубуз керек деп айтты. Ал доктор жөндөн-жөн айткан жок достор. Экинчи сценарий деген Италиядагы акыбалды көрүп турасыңар. Башкалар баштарына аябай эмелерди жаап, интернеттерден көрүп атсаңар керек. Абдан акыбал, абдан оор достор. Кудайым сактасын. Эгерде биз ошондой бир больницаларга туш боло турган болсок, биринчи, экинчи сорт эмес, дагы андан кандай сорт болуп кала турганыбызды өзүңөр жакшы билесиздер. Ким кандай оорулууларды биринчи сактай тургандыгын. Ошондуктан биз өзүбүздү сакташыбыз керек. Ошол Италиядагыдай сценарийга биз дагы даяр турушубуз керек достор. Чынында акыбал оор. Саламатта туруңуздар. Өзүңөр коргогула достор.